Азыркы учурда ит баңгизаттын жытын алды. Аппарат эле колдон кармаш керек. 48-50 сом бир итке бөлүнөт. Эми баягы кылмышкерди биз жумшакпыз деп кылмышкерди ойноп берген болбойт да, ар кандай кылмышкерлер болот. Енді. Бойдон. Сидейт. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн ушул кинология кызматын дагы иттердин баңгизаттарды жана кылмышка шектүүлөрдү кармоо учурундагы булардын кызматын чагылдырып беребиз. Азыр могу ящикчелерди текшеребиз. Кайсында наркотика болушу мүмкүн же жок экен, багаждарды текшеребиз да, мындай жаткандай. Это. Эй, сидик. Бул жакшы үйрөнгөн ит да. Бул ушу ит тапканда ушинтип өзү белги берет, жатат. Анан качан мени поощрять этесиң деп, ушу өзүн топту күтөт да. Оюнчугу. Хорошо, молодец. Хорошо. Мынакей азыр жана коробкалардан таап чыккандан кийин, эми азыркы учурда билесиздер, көбүнчө автоунаалар менен көп ташып өткөн окуялар кездешет. Ошондуктан азыр биз мынакей өзүбүздүн автопаркыбыз бар. Ошо автопарктан азыр бир машинаны тандап, азыр ошол жерге катып көрөбүз. Анан ошону катып туруп, анан именно ошо баңгизат жолунда издөөчү итти кое беребиз. Анан ошондо өзүңөр көбү болосуңар да. Катып көрүңүздөр. Азыр таппай калган учурлар да болобу? Таппай калган учурлар болот. Мисалы, бир учурлар болот. Мисалы, кылмышкер катып койгон, катып коюп, кылмышкер кайра ошону алып чыгып кеткен болот. Ошондо ал жерде баягы жыты калып калышы мүмкүн. Ошондой учурлар да болуп калат. Жанагы өзүңөр көргөн баңгизат, мынакей гашиш. Мынакей азыр мен муну бул жерге азыр салып катып коем да. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул афраттуу ит биз жашырган баңгизатты автоунадан табат. Biz ошого алып барабыз. Процессти көрсөтөбүз. Да. Бир-бирден карап чыгат. Азыркы учурда ит баңгизаттын жытын алды. Жытын алып, азыр поощренияны күтүп атат, то есть мактоо иретине итке мындай оюнчук берилет. Мынакей ит дайыма ошону күтөт. Кандай учурда табат бул? Атайын итке да ошол жыттатылабы же берилеби, кандай болот? Итке негизи берилбейт. Итке итти бул оюн процесси менен чыгарышат. Оюн процесси менен азыркында өзүңөр көрбөдүңөрбү? Буну топ аркылуу, то есть орусча айтканда игровой деп коет, оюн аркылуу, оюн методу менен ушуга үйрөтүшөт да. Бизде баягы көп жерде суроо берсе, там иттерге саясыңарбы же иттерге кошуп тамак ашына бересиңерби? Жок, бизде андай жок. Бизде только оюн процесси менен ушуну үйрөтүп алабыз да. Демек иттерге берилбейт?
эчтеке берилбейт, грамм да берилбейт. Бизде ар бир кызматкерге бирден ит бекитилет. Ошол кызматкер ошол ит менен, кызматтык ит менен ошол иш алып барат. Күнүнө ошол ит менен. Мисалы башка иттерди алганга эмеси жок, анткени деген башка иттердин ал кызматкер психикасын түшүнүш керек, чын убакыт керек. Ошон үчүн баягы өзүнө бекитилген ит менен дайыма ошо иш алып барат. Рекс, стоять. Хорошо. Рекс, сидеть. Хорошо. Рекс, лежать. Хорошо. Ко мне. Ко мне, Рекс. Ко мне. Рядом. Хорошо, молодец, Рекс. Место. Рекс, место. Место. Хорошо, молодец. Өзүнүн ветеринарный службасы бар, ветврачыбыз бар. Ит ооруп кала турган болсо же бир баягы службага нарядка чыккан күндөрү ит кандайдыр бир жаракат алып калган болсо, ошол ветврач өзү карап, өзү көзөмөлдөп, ошол өзү дарылап турат. Итке негизи кандай мамиле кылыш керек? Батыраак үйрөтүп. Итке биринчи кандай мамиле кылса, итке биринчи дегенде баягы жакшы мамиле. Ит менен достошуш керек. Итке кандай жакшы мамиле кылсаң, ит ошончолук бат жооп берет да. Ошол жанагы үйрөтүү процесси да бат жүрөт. Ит ошо бат үйрөтөбүз, дайыма мактап туруш керек итти. Бул учурда мисалы үйрөтүү процессинде итти уруп же согуп ошондой бир иштерге бара турган болсок, ит аны эч убакта аткарбайт. Ит баягы ээси менен болгон мамиле үзүлөт. Анан ит уже ээсинен качып баштайт да. Хорошо. Ай, молодец, Рекс. Чок эле. Хорошо. Ай, молодец, Рекс. Мынакей азыр кылмышкерди азыр качырабыз. Азыр бул атайын ушундай дресс костюмдарды кийгизип туруп, анан кое беребиз. Мынакей ит деген чуркап барат эле, колдон кармаш керек. Колдон кармаган себеби булар деген кылмышкерде ар кандай колунда курал жарак болушу мүмкүн, бычак же ок атуучу куралдар болушу мүмкүн. Ошол себептен биз дайыма бул иттерди колдон кармаганга үйрөтөбүз. Артынан барып баса калат учурлар барбы? Ар кандай учурлар болот, мынакей өзүңөр байкап атасаң, мынакей. Негизи көбүнчө ушу иттер колдон кармаганга, колдон тиштегенге, колдон кармаганга ошого үйрөтөбүз да. Көбүнчө ушу немецкий овчаркаларды алабыз. Немецкий овчарка, бельгийский овчарка. Ар бир иттин өзүнүн жөндөмдүгүнө карап багыттарын тандап алабыз да. Канча жолу операцияларга чыкты процессте? Бул эми мына өрткөн баштап атабыз. Бул следке коюп азыр первоначалканы ошо вызовко чыга элек ал. Бир итти үйрөткөнгө канча убакыт кетет? Биз 3 айга келдик. Жалбатка келебиз. Жалбаттан? Жалбаттан. Биз жалбатта иштейбиз. Ит адам дос да. Кыргызча кандай, каяктан үйрөнүп калдыңыз? Ошо жүрүп, балдар менен чогуу жүрүп, сүйлөшүп. Жаш маалында жалбатта болгонбуз, жалбатта тууганмын. Ушундай. Армияда жүрүп, армияда 100 бала болсо ашкача 10-15 адам орусча сүйлөйт. Калгандар бүт кыргызчалар да, айылдан келген балдар. Ошолордо жүрүп. Ошо мына жанагы процесстерге катышып аткан убакта сиздердин иттер жаракат алып калган учурлар болгонбу? Эми жаракат алган учурлар болгон, эми баягы бизде баягы издөө багытында болгондуктан көп жерге чыгабыз, ар кандай жерлер болот. Тоо таш болот. Ит бир жерден болсо бир жерден бутун кыпчытып алат же ар кандай бир жагдайлар болот. Өзүң кесип алышы мүмкүн жагында издеп атып бир жерге мисалы беттерин же бир жерин чукуп алышы мүмкүн. Ар кандай процесстер болот ошон үчүн. Издөө учурунда жыйынтык ийгилик көрсөтүп, сыйлыктарга
татыктуу болгон иттер барбы? Алгансыздарбы? Ооба, бизде ит сыйлыктарды алган, то есть иттер эмес, ошо итти үйрөткөн ошо кинолог алган учурлар болгон. Мисалы жанагы былтыр эмеден качып кеткен СИЗОдон, Ысык Атадан. Ошондо эле ошо ит менен ит аркылуу эле табышкан. Ит алып сыйлыгын, эми ошол келип сыйлыгын берип, баягы ыраазычылык каттарын берген. А сиздерге бир күндө бир итке канча каражат кетет, анан эмне тамактар берилет? 48-50 сом бир итке бөлүнөт. Биз эт менен анан талкан менен экөөнү бышырып, күнүнө бир итке 350-400 граммга чейин тамак бөлүнөт. Бир күндө 2 маал берилет, эртең менен кечинде. Эми баягы кылмышкерди биз жумшакпыз деп кылмышкерди ойнобой берген болбойт да, ар кандай кылмышкерлер болот. Ошон үчүн биздики деле баягы кызматтык, баягы өзүбүзгө тиешелүү кызматтык баягы эмне деп коебуз, милдетибизди аткарабыз, баягы өзүбүздүн баягы чектен чыкпайбыз да. Чектен чыкпайбыз, баягы өзүбүздүн мыйзамга ылайыктуу бизге жазылган процесстер бар, ошолорду гана аткарабыз. Итим бар болчу, Оскар деген итим бар болчу. Аны мен өзүм үйүмө алып кеткем. Ошо үйүмдө жүрүп ооруп, анан вет врачтарды алып келдик. Карлык экен, бир көп жыл болгон. Аны менен көп жыл иштешип жүрүп. Мен эмес, мен үйүмдөгүлөр дагы чоң эле кайгырышты менчи. Болот андай учурлар. Көп жашаганы канчага чейин жашайт? Эми бул жерде ар кандай болот. Мен көп жашады дегенин билбейм, канча жашашы бир 12-15 жыл болсо керек. Канча жүрдү мисалы? Оскар менде 9-10 жыл жүрдү го. Мен ошо бияка 10 жылда булар карыган 10 жыл. Мисалы эми бир жаш иттердики 2 жаш болуп саналат. Адамдар баягы улакчылар баягы аттарды угуп, биякта жакшы ат бар экен деп барып тандап, көрүп, минип көрүп анан алат го. Сиздер могу иттерде ушундай жакшы иттер бар экен деп угуп анан бара аласыздарбы? Каяктан аласыздар? Кимдерден аласыздар? Эми бизде ар кандай болот учурлар. Мисалы кээ бирлер бар, бага албагандар бар. Алар келет, алгылачы дейт. Ошолорду текшерип алабыз. Ар кандай учурлар болот. Кээ кызматкерлер бар, мисалы өзү сатып алгандар бар. Өзү үчүн сатып алгандар бар, анан келип ушуну бери текшерип көрөлүчү дегендер бар. Эми ар кандай жагдайлар болот. Демек мен дагы итимди мындай үйдө баккан итимдин жөндөмдүүлүгүн көрсөм, ушака алып келип текшерип көрсөм болот экен. Неге жөндөмдүү бар экен? Жөндөмдүү эми келип текшерсеңиз болот, бизде кызматкерлер бар, ошону текшерген атайын ошо. Эмнеге жөндөмдүү, эмнеге жакшы. Бизде ошо эң башкысы ошо шамдагай болуш керек. Оюн методу сөзсүз болуш керек. То есть ошо топко кызыгыш керек. Эми ар кандай оюнчуктар болот, ошолорго кызыгыш керек.